15-yıl, 15 yanvar. Çoxarıga kuyup ketipdir, patrondan çıqıptır. Тоқтон. Кырсык ушул жылдын январь айында катталган. Жалын каптаган бул үй Баткен районунун Соғымент айылынын тургуну Гүлмира Мурзаеванын там эле. Электр тогунан тутанган өрт турак үйдүн 2 бөлмөсүн жараксыз кылган. Эми кырсык айтып келбейт экен. Биз адаттагыдай эле наркы паскы үйүбүздө чай ичип атканбыз. Анан 7 менен 8-дин ортосунда сыртта балдар ойноп жүргөн экен көчөдө. Неберемдин классташтары менен. Анан булар түтүндү көрүп калышкан. Түтүндү көрүп калганан чуркап кирип айтышат. Түтүн чыгып атат деп. Бирок от жагыла элек болчу да. Печкага. Кечинде гана кичине жакчыбыз да, балдар келип жатчы. Анан балам, чоң балам анан кирип эле мына эшикти ачканда эле түтүн толгон экен да. Анан жалын ушул жака бурган. Балам кайтып эле жаап эшикти. Качып анан аркы жактан барып терезени ачкан. Анан жалын терезеден чыгып кеткен да. Анан бирок түтүн толуп, кызып тургандыктан бүт мына потолок, дуалдар МДФ каккан элек, бардыгы күйүп кетти да. Анан ички үйдө балдарымдын жатар төшөктөрү бар эле. Алар дагы күйүп кетти. Анан 2 комнатаңыз күйгөн. 2 комната, анан жалын бияка чыккандагы залдагы күйгөн да. Кичинекей залдагы күйгөн. Анан жакшы кошуна колоңдор, баягы неберемдин классташтары бардыгы чуркап келишип. Суу жакында өрттөн батыраак эле өчүрүштү да. Ошон үчүн потолок сырткы үйдүн потологу гана күйдү, анан ички үйдүн дуалдары күйдү. Залдын дуалдары күйдү. Ошондон пол күйгөн жок. Себеби электрден чыкканда, жарык берүүчү, лампочкадан чыккан. Кокустан чыккан өрттүн кесепетин жоюуда Гүлмира айымга камсыздандыруу уюму тарабынан 57.200 сом акча берилген. Анткени ал дээрлик 5 жылдан бери жыл сайын 600 сомдон төлөп үйүн үзгүлтүксүз камсыздандырып келген. 600 сом эч канча акча эмес. Төлөп койсо, балким дагы бирөө, кимдир бирөө кырсыкка учураса, ошол акчалар жардамга муктаждарга берилет да, мисалы үчүн. Ошон үчүн камсыздандырууга сөзсүз көңүл бурушубуз керек экен. Biz dagı ошол камсыздандырып жүргөн элек, мамлекет жардам берди. Мындай кырсык болсун деген ойдо эме кылган эмес, бирок мамлекет адамдардын алдыга кандайдыр бир сунуш менен чыкканда адамдардын колдоосу жакшы экен да. Биз дагы колдоп, макул деп камсыздандырганбыз үйүбүздү. Рахмат мамлекетке, анан мектеп жамааты жардам берди, эли журт жардам берди. Рахмат бардыгына. Ушундай анан үйүбүздү кайрадан тургузуп алдык. Өрттөн турак үйү жабыркаган дагы бир жаран Кадамжай районунун Кайтпас айылынын жашоочусу Перимберди Кожобеков. Өткөн жылдын декабрь айында үйүнөн өрт чыгып, бир заматта 2 бөлмөлүү турак үйү күйүп кеткен. Перимберди мырза дагы убагында тамын камсыздандырып калгандыктан мамлекет чыгымына жараша кенемте төлөп берген. Ага кошумча үй ээсинин майыптыгы бар болгондуктан камсыздандыруу уюму тарабынан жеңилдик да берилген. Экинчи группадагы инвалиддердин болгон үчүн сизге 100% скидка менен бизге полис жазып бергенбиз да. Анан могу жердеги 2 комнат үйүңүз туракча күйүп кетти. Ошого 160 миң сом, 352 сом выплата да. 160 миң, 352 миң сом выплата сизге. Счетуңузга акча которулуп берилди уже. Жакшылыкка жумшап алыңыз. Кырсыктар аз болсун, жакшылыктар эле болуп турсун үйүңүздө. Рахмат кылар. Камора. Жакшы. Жакшылыкка жумшап алыңыз. Кожобековдор учурда күйүп кеткен үйүнүн ордуна жаңы там салып башташкан. Ал камсыздандыруу уюму тарабынан берилген каражат жакшы эле жардам болгонун айтат. Бу кандайдыр кокусук болду да. Өзүбүз аны билбей калдык. Токтон чыкты да. Ошол үчүн бала Кудайга шүгүр бала чакап тынч. Өзүбүз жакшы. Эndi кокусук мана келген жок. Özdeşen kaldık, şoğa suyun otağız. Mahalle el barkaya jurtlar jardam kılıştı. Muhatı uydu başladım. Biyaka жаңы uy başladınız mı? Uy malerde koğan. Bunu başkartta başladım. Yani baldar aytdı. Orada oğuna jarsa çoğun rağla kılıp salıp bütür olağız. 1 yılda olsa 2 yılda. Deyip kaldı o şoğa. Gece 1 ay oldu başladım. Jardamın, yok mu jardamın. Yani Kudaysa bütür olağız da.
Ал эми Разаков шаарынын тургуну Шариповго мамлекеттик камсыздандыруу уюму 291.354 сом кененте төлөп берди. Анткени ал жашап жаткан турак үйдөн да өөр чыгып, 3 бөлмөсү жабыркаган. Уюм күйүп кетти. Кырсык болуп, турак уюм күйүп кетти. Ушул убакытка чейин үйүмдү камсыздандырып келген элем. Компания мага 291.400 сом төлөп берди. Азыркы учурда акчаны алып, усталарды чакырганмын. Оңдоо иштерин баштадык. Чынында камсыздандыруунун пайдасы бар экен. Кырсык айттырбай келет экен. Камсыздандырыш обязательно кылыш керек экен. Арганда кырсык болуп калат экен. Ошондо кырсык болуп калса, камсыздандыруу уюму силердин каражаттарыңарды төлөп берет. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан колдоо алгандардын катарында Лейлек районунан дагы 3 үй бүлө бар. Мында дагы тилекке каршы 3 тургундун тең турак жайлары өрттөн жабыркаган. Андыктан чыгымдар эсептелип, дароо кененте төлөндү. Эч ким мындай кырсыктардан кепилденген эмес. Болбойт деп эч ким гарантия бере албайт. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып, элдерден да суранып кетет элем. Үйлөрүңүздөрдү, жашаган жерлериңиздерди камсыздандырып коюңуздар. Себеби дегенде ошондо кырсык болуп кала турган күндөрдө камсыздандыруу уюму сиздердин чыгымыңыздардын баардыгын төлөп бергенге дайым болот да. Баткен облусунда 78 000 турак үй болсо, өткөн жылы анын 21 000 камсыздандырылган. Ал эми сел, шамал, өрттөн жабыркаган 19 үйгө камсыздандыруу полиси бар болгон үчүн 3 миллион сомдун тегерегинде кенемте төлөнүп берилген. Ал эми быйыл жыл башынан бери 50ден ашык турак үйдөн өрт чыккан, бирок анын 5-өө гана камсыздандырылган. Бүгүнкү күндө камсыздандырылган турак жайлардын ээлерине чыгымына жараша 30 000 сомдон 291 000 сомго чейин каражат төлөнүп берилди. 5 тең төлөнүп берилди. Азыркы күндө дагы бир 3 да документтерин азыр даярдап атабыз. Буюрса төлөнүп берилет. Жалпысынан суммасы где-то 700 000 сомдун тегерегинде уже болуп калды да. Уже 3 айдын тегереги, 3 айда. Бүгүнкү күндө 1 январдан ушул күнгө чейинки санын айта кетсек, 5000ден ашык турак жайды уже камсыздап койдук 3 айдын ичинде. Бул 2024-жылга салыштырмалуу, 1-кварталга салыштырмалуу 2 эсе көп эсептелинет да. Бул эмнени билдирет? Бул камсыздандыруу маданияты өсүп жатканын билдирет да. Элдер уже туура түшүнүү менен баары өздөрү келип уже өз ыктыяры менен эле келип камсызданып кетип атат. Белгилей кетсек, жарандар турак жайды камсыздандырууда шаар жерлеринде жылына 1200 сом төлөп 1 миллион сомго чейин кенемте ала алат. Айыл жеринде камсыздандыруунун акысы 600 сом болсо, мамлекеттик кепилдеген сумма 500 000 сомго чейин барат. Страховка жөнүндө уктуңуз беле? Асылбек байке. Ошо страховканы июлга чейин күтүп жүрө бербей, өз убактында өткөрүп кое бериңиздер деген максатта тосуп атабыз сиздердичи. Ал арада мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кызматтары кеңейген. Алсак ушул тапта Баткенде автоунааларды камсыздандыруу боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Маалым болгондой, автоунаалардын милдеттүү камсыздандыруу мөөнөтү жылдырылган. 1-июндан баштап текшерүү башталат жана полис албаган айдоочуларга 3 000 сом, мекемелерге 13 000 сом айып пул салынат. Бүгүнкү иш-чара бул автоунаа айдоочу водительдерге биз арнаганбыз. Бул АСАГА полисунун өзүнүн машинесин камсыздандырып койгонго биз маалымат берип, брошюрка таратып атат азыр ГАИ кызматкерлери менен биргеликте. Бул 6 айды күтүп жүрө бербей, азыртан эле страховка өтө берсин деп биз маалымдап атабыз. Анан тиги АСАГА полисун полностью түшүндүрүп берип атабыз. Страховканын кандай пайдалуу жактары бар? Бул жарандык жоопкерчилигин биз коргойбуз да. Автоунаа айдоочулардын жарандык жоопкерчилиги бул үчүнчү жактарга биз төлөп беребиз. Эме кенемтесин бул эгер кыскача түшүндүрүп берсек, бул өзүнүн автоунаасы менен келип туруп башка бир машинени жабыркатып алса, биз страховой компания төлөп берет. Белгилей кетсек, автоунааны камсыздандыруу 1680 сомдон башталат. Сумма автоунаанын кыймылдаткычына жана айдоочунун стажына жараша эсептелинет. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму бүгүнкү күндө милдеттүү жана ыктыярдуу түрдө жалпы 2 багыт боюнча камсыздандырууну жүргүзүп келет.